Ысык шамал жолоочунун кайгысын жеңилдеткен жок. Анын бутун ысык кум тушап, кадам шилтөөгө дарманы келбей жатты. Жаш жолоочу колдорун көккө көтөрүп, муңайым үн катты. Бир урттам таза суу үчүн менде болгон байлыктын баардыгын бермекмин. Бирок ушул бир урттам суу үчүн элеби? Болгон байлыктын баардыгын бир урттам суу үчүн болсо, мен жок дегенде газдалган суусундук сурамакмын. Же болбосо мен какао сурамакмын. Суунун эч кандай даамы жок да. А какао таттуу. Газдалган суусундуктагы таттуу, анан муздак, анан көбүктөр да бар эмеспи? Кенжелиме кызматкерлер, чөлдө кайдагы газдалган суусундук болсун. Ал суусунуңду кандырбайт. Бирок ал суюктукта. Суюктуктун түрү көп. Газдалган суусундукта, тез эричи какао суусундугунда, таттуу сүт коктейлдеринде кант, химиялык бойгучтар жана даамдуу кыла турган заттар көп. Бизди көбүрөөк ичсин деп ошондой зыяндуу кошулмаларды кошушат. Мен газдалган суусундукту мынчалык пайдасыз деп ойлогон эмесмин. Чындыгында зыяндуу дагы. Андай болушу мүмкүн эмес. Эмне үчүн? Болушу мүмкүн. Аны далилдөө оңой. Тажрыйба жасап көрүңөр келеби? Ооба. Жүргүлө. Илимий лабораторияга. Ал үчүн бизге эмне керек? Стакандар. Газдалган суусундук, таза суу. Анан салат жалбырактары. Эми ар бир стаканга бирден салат жалбырактарын салгыла. Анан аны 24 саатка калтырабыз. Жалбырактар суюктукту өзүнө сиңирип алганча калтыралы. Макул. Кеттик. Ой, жалбырактарга эмне болгон? Муну көрөбүз. Алар сооп жана бузулуп да калыптыр. Анткени, менин кымбаттууларым, бул салатка газдалган суусундук жаккан жок. Ошон үчүн өлүп калды. Эмне үчүн? Бул кадимки сууда жалбырак бузулган жок? Анткени салат жалбырагына биердеги зыяндуу кошулмалар бар. Ошон үчүн ал өлүп калды. Ал эми суу бүткүл планетадагы тирүү организмдерге өтө пайдалуу жана маанилүү. Өкүнүчтүү. Эми газдалган суусундукта канча боек бар экендигин билдим. Бул стаканда жалбырактар толугу менен карарып кетиптир. Өсүмдүктүн курамында суу көп болот. Ошондуктан аны күчтүү, чың же оору болуусу сууга байланыштуу болот. Адамдарда ошондой болот. Адам 80% суудан турарын билесиңер да. Эгер биз газдалган сууну дайыма пайдалана берсек, анын бизге тийгизген таасирин элестетип көргүлөчү. Ооба, биз өз көзүбүз менен дагы көрдүк. Эми менин рационумда эч качан газдалган суусундук болбойт. Эми өмүр бою бир гана суу ичебизби? Бул сонун да. Суу ден соолуктун маанилүү булагы. Ошон үчүн мүмкүн болушунча күн бою көбүрөөк суу ичкенге аракет кылгыла. Чын эле, суудан башка пайдалуу суусундуктар жокпу? Эмне үчүн? Бар. Мисалы, мөмө жемиштерден же кургатылган жемиштерден компот. Бирок кант кошулбаган. Компоттор шекерсиз деле даамдуу. Туура, даамдуу, анан пайдалуу. Анда эмесе, кенже илимий кызматкерлер лабораторияны жыйыштыралы. Макул. Мен азыр суу куяйын. Анда табигый лимонад жасайбыз. Биринчи бизге суу керек. Бир кесим лимон салабыз. Эми бирден жалбыздын жалбырагы. Мына эми биздин сергитүүчү лимонадыбыз даяр болду. Мына, алгыла эми. Мен дагы мөмө жемиштерден даярдалган жаңы лимонадтарды татып көргөм. Алар аябай даамдуу. Мына көрдүңөрбү?
Силер баарын жакшы билет турбайсыңарбы? Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, сиздерди челленджге катышууга чакырабыз. Өзүңөр же ата-энеңер менен чогуу пайдалуу суусундукту даярдап, аны жаңы үзүлгөн ашкөк же мөмө менен кооздогула. Анын сүрөтүн пайдалуу суусундук билемин хэштеги менен чыгаргыла. Ал эми эң сонун иштерди биз социалдык тармактагы баракчабызга жайгаштырабыз.